Токтогул ГЭСинин реконструкциядан өтүп жаткан гидроагрегаты өз убагында бүтүп, суук мезгилге даяр болот. Бул тууралуу энергетика министринин жумушчу сапарында белгилүү болду. Азыркы учурда номер 1 гидроагрегатты модернизациялоонун 65% аткарылып калды. Азыркы учурда үстүңкү крестовинаны орнотуу жана утурлоо иштери жүрүп атат. Жумуштардын жалпы монтаждоо иштеринин 65% аяктады. Дагы улантып жатабыз. Сентябрдын аягында биз сыноо иштерин баштайбыз. График менен эле кетип баратат. Кудай буюрса, өзүңөр билесиңер, биз март айында суук болгонуна байланыштуу 15 күн кеч бергенбиз. Ошого карабастан графикке мына бүгүнкү күндө өзүнүн контракт түзгөн графикти кубалап жетип, азыр ошол график менен кетип баратат. Энергетика министри ошондой эле Үч Коргон ГЭСиндеги реконструкция иштери менен таанышты. Анда номер 4 гидроагрегат оңдолуп, күз-кыш мезгилине даярдык көрүлүүдө. Чогултуу иштери 95%га бүтүп калды. Роторду 50%ге бүтүп атат. Анан кийин рабочий колесолордун ордуларын алар почти 100% бүтүп калды. Анан кийин спиральный камера жана каска иштери, анан кийин шахта турбиналар уже 97% иштери бүтүп калды, аяктап калды да. Камбар-Ата 1 ГЭСине барчу туннель 31 августка чейин толук казылып бүтөт. Энергетика министри ГЭСти куруу ишин өз убагында баштоо үчүн даярдык иштерин графикке ылайык өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. 126 метр туннелдин 116 метри бүтүп, 10 метр калыптыр да. Эми биз министрлик 31 августка чейин ошол туннелди бүтөбүз дегенбиз. Азыркы бүгүнкү күндө биздин курулушчулар, ошо Нарын ГЭС компаниясы ошол 31 августка Кудай буюрса ошол 10 метрди казып, бул туннелди бүтүрөбүз деп турат да. Бул биринчи тапшырма, экинчи тапшырма жол болчу. Жол өзүңөр көргөндөр 5 километр жол уже бетонный жол бүтүп калды. Азыркы убакытка бул баары тең план менен келатат. Бул ГЭСке баруучу жолдун жалпы узундугу 15 чакырымды түзөт. Анын 2,5 чакырымы бүттү. Ошондой эле 110 киловольт аба чубалгысы боюнча иштер аткарылып, жалпы узундугу 11 километрден 6 километрине зым тартылды. Мындан тышкары Камбар-Ата ГЭС-2 подстанциясынын реконструкциялоо боюнча энергетика министри жеринде курулуштун жүрүшүн текшерди. Подстанциянын жабдууларын демонтаждоо жана жаңы жабдууларды монтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Тилек Айталиев, Аскар Маратов, ЛТР, Жалал Абад облусу.